Базаркоргон районуна караштуу жаз кечүү айылы электр энергия менен камсыз болгон эмес. Жарык жетпеген аталган айылга алгачкы ирет электр мамычы орнотулуп, жумуш башталды. Иш-чарага Улуттук энергия холдингдин төрагасы Айтмамат Назаров жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Негизинен жумуш башталды. Айыл жаз кечүү айылынан баштадык. Бул проект 18 километрди түзөт узундугу. Барып ушул Сузак районунун Кызкөл айыл өкмөтүнүн Актоок айылына барып, ошол жердеги подстанцияга барып кошулат. Ошол жерден линия тартып келип жабдылат. Анан эң негизгиси Эми Сузак районунун Кызкөл айылы тарабынан аба электр чубалгысы тартуу жумуштары башталды. Жалпысынан 18 чакырым аба чубалгысы тартылып, 900 дана электр мамычалары орнотулуп, 4 дана электр мамыча курулат. Айыл ичине трансформатор коюлат. Долбоор 25 миллион сомду түзөт. Каржылоо Жалал Абад Электро ачык акционердик коомунун эсебинен ишке ашырылат. Бул проектни чарбалык тартип менен хоспосоп деп коет, ошону менен куралы деп. Башкача айтканда Жалал Абад Электро акционердик коому өзүнүн күчү менен, өзүнүн работниктери менен курат. Өткөн айда Базаркоргон районунда атайын электр мамычасын чыгаруучу цех ачканбыз. Ошол цехтен чыккан продукция толугу менен ушул жерге келип азыр коюлган турат. Айыл район борборунан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан, 140 түтүн 600гө жакын эл жашайт. Ал эми ушул айылдын четинде 36 түтүн отурташкан. Жалпысынан 137 түтүн электр энергияга муктаж. Бул свет үчүн биз 88 жылдан бери жүгүрүп атабыз. Мына андан кийин мына жарым жылда болду, болбой да калып кетти. Мына азыр бул жактан баштаганыбыз өтө кубанычтымын да. Ылдыйтан келсе жолдо талканып келген. Bir yerden başlayan en bir akıllılık oldu. Bizim burada kalırsa bu yaz geçiyor, bayram gün, 6. yıl, estağaları gün oldu. Tarık oldu. Belgiley geçiyor jagday ayılga 1 sentябрда 1 жолу электр жарыгы келет. Диана Рамжанова, Казыбек Курманбеков, Базаркоргон району.